Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге коллектору деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, биздин каналга катталып койгон болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында эле 3 кара кийимчен адам согуш өнөрүн үйрөткөн мектепке кирип келишет. Ал эми ал жактын жетекчиси Френч ушул мектепти куруу үчүн өзүнүн көптөгөн күчүн, эмгегин короткон эле. Бирок эң жаманы азыр анын ишканасы банкрот болуу алдында турат. Анан да азыркы кирип келген адамдар Френчтин атаандаштары болуп, алар Френчке имаратты нафталай акчага сатууну талап кылышат. Бирок Френч азыркы күндө анын финансылык жагдайы абдан начар экенине карабай, канчалык кыйналып турса да, ал мектепти атаандаштарына сатып жиберүүгө намысы жол бербейт. Эми Френч атаандаштарын экинчи бул жерге келгис кылайын дедиби айтор. Бул маселени ушул жерде эле уруш үстүндө чечмекчи болушуп, Френч аларга кааласаңар бирден келгиле, кааласаңар үчөөңөр биригип келгиле. Эгер ушул урушта силер мени жеңип кетсеңер, анда мен бул мектепти силерге жөн эле өткөрүп берем. А эгер тескерисинче силер жеңилип калсаңар, дароо бул жерден карааныңарды жоготосуңар деп айтат. Алар а дегенде Френчке бирден келишип, бирок утулуп бара жатышканда үчөө тең бирдей жабылышты. Канткени менен Френч күчтүүлүк кылып үчөөнү тез эле арыдан бери утуп салды. Ошентип жанагы кара кийимчен адамдар ал жерден кетүүгө аргасыз болушуп, эми Френч кандай жол менен болсо дагы акча иштеп таап жашоосун оңдошу керек. Антпесе ушул турган мектебинен да бат эле кол жууп алышы мүмкүн. Анын жардамчысы Алекс Томми деген кримтөбөл адамда сенин колуңан келе турган жумуштар бар деп айтып, эгер кааласаң мен Томмиге сүйлөшүп көрөм, балким сен ошол жака барып иштеп көрөсүң деген сунушун айтат. Албетте кысталып турган Френч ал адамга барып көрүүнү чечет. Кечинде батирине келсе, батирдин ээси ижара акысын доолап келди. Френч ага эшикти ачпастан үйдүн ичинен сүйлөп, акчаларын жакын арада таап берерин айтат. Ошентип эртеси Френч жанагы кримтөбөл Томминин алдында отурганын көрөбүз. Ал Томминин берген суроолоруна жооп берип, согушта 10 жыл десантчы болгонун айтып, физикалык жактан кандай гана жагдай болбосун өзүн өзү коргой аларын айтат. Анда Томми Френчти ишке алып байкап көрүүнү чечип, өзүндө көптөн бери иштеген тажрыйбалуу жумушчу Сьюнун жанына кошмокчу болуп, эртеси күнгүгө костюм шым кийип келүүнү буйрат. Эртеси күнү кычырап кийинип келген Френч унаанын ичинде дене башы ооруп жаткан кесиптеши Сьюга жолугат. Алар бири-бири менен таанышышкандан кийин дароо эле ишти башташып, алардын колунда Томми берген 10 адамдын тизмеси турду. Көрсө Сью менен Френчтин жумушу Томмиге карыз болуп калган адамдардын үйлөрүнө барып, Томминин карыздарын кайтарып келип бериш керек экен. Башкача айтканда алар карыз доолагычтар экен. Бирок Сью Френчке биз официалдуу түрдө болгону ортомчуларбыз. Биз болгону Томминин карыздарын кайтарып алабыз жана кайтарып алынган суммага жараша өзүбүздүн айлыгыбызды алабыз деп койду. Эгер сиз Москвада болсоңуз жана документ тармагында кыйынчылыктарга кабылсаңыз, анда документтин баардык түрлөрүн жасаган Эрлан Байкени сунуштайбыз. Трудовой договордон тарта баардык документ түрлөрүн тез, ылдам жана сапаттуу бүтүрүп бере алат. Мындан сырткары база боюнча дагы кандай гана көйгөйлөр болбосун чечип беришет. Эң кызыгы, эгер сиз Аралаш медиа каналынан келдим десеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу менен жасап беришет. Байланышуу үчүн ссылканы описанияда калтырам, же болбосо экрандагы 7929 541 02 05 номерин терип кайрылыңыздар. Ошентип карыз доолагычтар биринчи тизмеде турган адамдын үйүнө келишти. Алар эшикти такылдатышканда үйдөн бир кыз чыгып, үйдө эч кимдин жок экендигин айтат. Анда Сью дароо эле эшикти тээп күчкө салып ичкерге киргенде, үйдөн сыртка 2 адам чыгып качып жөнөдү. Сью жакшы чуркай албайм деп унааны айдап бармакчы болуп, Френч болсо жанагылардын аркасынан кубалап кетти. Френчке аз жерден ок тийип кала жаздап, бирок ал 2 адамдын бири менен кармашып жаткан кезде Сью келип аны унаасы менен сүзүп салды. Бирок Томмиге карыз болгон адам бул эмес эле. Ошондуктан Френчке андан ары чуркаганга туура келип, экинчи адам бирөөнүн унаасын тартып алып айдап качканы калганда, Френч ага жетип келип, унаасына жармашып бир канча жолу сокку берип калганга жетишти. Качып бара жаткан адам алдыдагы унааны сүзүп токтоп, арттан жетип келген Сью ал адамга эскертүү берип, азыр бир аздан соң полиция келет, сен бул ишке бизди аралаштырбайсың. Анан да биз кийинки жолу кайтып келгенге чейин Томминин акчасын даярдап кой деп айтып, экөө дароо эле ал жерден жөнөп кетишти. Френч Сьюга сен эмне үчүн аларда курал бар экендигин мага айткан жоксуң деп, бул иш бир топ эле кооптуу экендигин эми түшүнүп калды окшойт. Сью аны тынчтандыргандан кийин алар тизмедеги экинчи адамга келишип, бир кезде эле ал жактан ошол адамдын жан сакчысы чыгып келди. Анда Сью Френчке кана баатыр сенин эмнеге татыктуу экениңди көрөлүчү деп эле Френчти жолго салып койду. Эми Френч жанагы дөйдөй болгон жан сакчы менен кармашпастан башка айласы жок эле. Экөө ошол жерде алпурушуп жатканда Сью жанагы Томмиге карыз болгон адамдын бөлмөсүнө кирип барып, дароо эле анын мурдун сындырып, карызды доолай баштады. Ал ортодо Френч жанагы адам менен болгон күчүн салып урушуп жатат. Бир топ кармаштан кийин ага Сью жардамга келип,
Аны эптеп жеңишкенден кийин жанагы адамга Томминин карызын кайтарып берүүнү эскертишип, ал жерден чыгып кетишти. Андан соң алар дагы бир адамдын үйүнө келишип, бирок бул тизмедеги адам Томмиге $100,000 ашык акча карыз экен. Жана албетте анын да жан сакчысы бар. Сью кайра эле жан сакчы менен Френчти жекеме-жеке салып коюп, өзү үйдүн ичине кирип кетти. Бирок каарманыбыз дагы бат эле ал жан сакчыны уктатып койгонго жетишип, үйдүн ичине кирип барды. Сьюнун айтымы боюнча алар ушул адамдан акчаны бүгүн сөзсүз алышы керек эле. Ошондуктан Френч ал адамды ууртокмокко алып жатып, сейфти ачтырып, анын ичиндеги тийиштүү акчаны алды. Алар ал жактан чыгып, унааны айдап кетели деп жатышканда, жанагы жан сакчы жанына дагы бир канча адамдарды алып келип калыптыр. Эми ошолорго экөө каршы турушуп, экөө тең согуш өнөрлөрүн эң мыкты өздөштүргөндөр көрүнүп турат. Ошентсе да экөө бир канчасына каршы туруу кыйын болду. Ошентип каарманыбыз ал күнү ар ким менен мушташып атып эле күн өттү окшойт. Ал кечинде үйүнө кийимдери айрылып, денелери ооруп эле келип жатып калды. Кийинки күнү алар Томмиге кайтарып алган карыздарын алып келип беришти. Томми Френчтин кечээ аябай жакшы иштеп өзүн көрсөткөндүгүн угуп, ал Сью менен Френчке бүгүн силерге башка жумуш бар деп эле унаа менен бир жака жөнөштү. Алар Томми менен иштешкен Барбоза аттуу адамдын үйүнө келишип, Барбоза болсо аларга дароо эле өзүнүн жумушун айта баштады. Ал Томмиге менин кол алдымда иштеген бир адам бар эле. Ал менин ишканаларымдын бирин жетектечү. Ал мага берилип жакшы кызмат кылып жүрөт го десем, тескерисинче ал менин акчаларымды уурдап жүрүптүр. Азыр болсо ал адамды таппай жатам. Мен силерге ал адамдын сүрөтүн берем жана акыркы жолу кайсыл даректе болгондугун айтам. Силер болсо аны мага жердин түбүнөн болсо да чукуп таап келип бергиле десе, Томми дароо эле макул болуп, бул ишти бүткөрүү үчүн $20,000 талап кылды. Анда Барбоза айтылган сумманын жарымын Томмиге берип, ал эми жарымын ишти бүткөндөн кийин берерин айтып макулдашышты. Эми ошол Конор Маллиган аттуу адамды издеп табуу үчүн Сью менен Френч жолго чыкты. Френч Сьюдан деги сен бул жумушта көптөн бери кантип иштеп жүрөсүң деп сурап, эми кайра бул жумуштан чыккысы келе баштап, бирок бул жумушка кирип жатканда Томминин айткан сөздөрүн эстеп, эми бул жумуштан оңойлук менен чыга албай турганын да сезип турду. Алар Барбозанын айткан дарегине келишип, ал жердеги адамдан Конор жөнүндө сурай башташты. Анын да жан сакчысы чыгып келип, эми Френч аны менен да мушташканга туура келди. Ал адаттагыдай эле жан сакчы менен кармашып жатканда, Сью бери жактагы адамдан Конор жөнүндө билгенге аракет кылып жатат. Ал адам азыр Конордун кайда экенин билбээрин айтып, бирок билген адамдар бар деп алардын дарегин берип, анан да ал Конор эч кандай жаман адам эмес, тескерисинче ал көп адамдарга жакшылык кылган деп айтты. Френч болсо эптеп атып, акыры жанагы адамды жеңди окшойт. Андан соң алар кийинки дарекке барышып, ал жактагы адамдарды да коркутуп сурая башташты. Бирок ал адам дагы Конордун бул үйдөн кеткенине көп болгондугун айтып, силер Конорду жөн эле издеп жатасыңар, ал адамдын эч кандай күнөөсү жок деп айтты. Бирок Сью болбой эле ал адамды ууртокмокко алып жатып, акыры ал адамдын оозунан дагы бир даректи алышты. Эми карыз доолагычтар кийинки дарекке жөнөшүп, ал үйдөгүлөрдү да күчкө салып суракка ала башташты. Ал үйдөгү кызды канча коркутушса дагы, ал Конор жөнүндө эч нерсе айтпай, Конор мени оор жашоодон алып чыгып, ушундай жашоого алып келди. Мен Конордун кайда экендигин билген күндө да силерге айтпайт болчумун деп Сьюнун бетине түкүрүп салса, Сью ачуусу келип эле ал кызды урмакчы болуп калды. Бирок Френч кызды урбай эле коелу деп Сьюну токтотуп, жанагы кыз менен жай сүйлөшөлү деп аракет кыла башташты. Акыры ал кыз айтчуусун айтып, бардыгына Барбозанын Аманда аттуу аялы күнөөлүү. Ал кызганычтан жана көрө албастыктан улам Конорду Барбозага жаман көрсөтүп, аны өлтүрткөнү жатат деп айтты. Эми алар Конорду кайдан табаарын билишпей, анан да Френч Сьюга, балким Конор чындап эле жакшы адамдыр, аны бардыгы эле мактап жатышат го десе, Сью ага жооп берип, бул биздин ишибиз эмес, биздин ишибиз аны таап кармап берүү керек жана биз бул ишти аягына чыгарабыз деп койду. Эртеси алар бул ишке Аманданын катышы бар деп эсептешип, анын артынан аңдыбай болуп калышты. Барбозанын үйүнөн чыккан Аманда унаасын айдап жөнөп, Сью менен Френч бир күн бою анын артынан аңдып жүрүштү. Акыры ал кабаттуу үйгө барып, кире бериштен кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатат. Сью менен Френч анын Конор менен сүйлөшүп жатканын билип, аны тосуп алышып эле Конор менен байланышы бар экендигин мойнуна алдырышып, Конордун канчанча үйдө жашаарын сурап билип алышты. Алар ичкерге киришип, бирок Сью негедир лифт менен чыкпай, тепкич менен чыгалычы деп чыгып жөнөштү. Алар акыры Конорду тапкан кезде алар Конордун кичинекей кызы бар экендигин билишти. Анда Конор кызына бул менин досторум деп айтып, Сью дагы ага кошулуп кызды ойнотуп, жашынмак ойнойбуз деп эле кызды жашынууга кетирип жиберди. Кыз кеткенден кийин алар Конордон бардык нерсени ачык айтууну талап кылып, Барбоза сени эмне үчүн издетип жатат дешсе, Конор бардыгын ачык айтып көрсө, Конор чындап эле Барбозанын бир ишканасын жетектечү экен. Анан да ал Барбозанын аялдарынын бири Кристалды сүйүп калат. Экөөнүн жашыруун мамилесинен кийин Кристалдын боюнда болуп калат. Жана бул нерселер Аманда аркылуу Барбозага жетип,
Барбоза болсо Кристалга кыйноо көрсөтөт. Акыры Кристал төрөттөн көз жумуп, ал эми төрөлгөн кызды болсо Конор багып алат. Конордун абалын түшүнгөн Френч дароо эле Сьюга сөз баштап, биз Томмиге Конорду таба албай койдук деп айтабыз деп эле Сьюну сыртка алып жөнөдү. Түшүп бара жатканда Сью Френчти жакалап, сен эмне эле өзүң чечим кабыл алып жатасың? Бул ишти биз чечпейбиз, биз болгону тапшырманы аткарышыбыз керек. Анан да Аманда биз Конорду тапканыбызды билет. Ал Барбозага айтат, биздин эми күнүбүз бүттү деп эле ылдый түшүп бара жатышып, төмөн жакта Аманданын турганын көрүштү. Френч дароо эле ага, биз Конорду таппай койдук жана сен Барбозага эч нерсе айтпайсың деп баштаса, Аманда аларга силер тузакка түшүп калдыңар. Барбозанын адамдары жаңы эле жогоруга чыгып кетишти. Алар азыр Конорду жана анын кызын өлтүрүшөт. Ал эми алардын өлүмүнө күнөөкөр силер болуп каласыңар. Анткени силердин бул имаратта болгонуңар чындык. Силер лифт менен чыктыңар жана камерага түшүп калдыңар деп эле полицияга чала баштады. Эми Сью менен Френч жанталашып жогоруга чыгып барышып, Барбозанын эки жан сакчысын бат эле арыдан бери кылышты. Андан соң алардын куралдарын алып Конордун үйүнө жетип барышса, душманды алыстан издебе дегендей эле Барбозанын жанында Алекс дагы бар экен. Көрсө Алекстин ою башынан эле бузулуп, ал Френчти жок кылып, анын мүлкүнө ээ болоюн деп жүргөн окшойт. А дегенче болбой эле Сью аткылай баштап, Алекс дароо жан берди. Сью менен Френч Конордун үйүнө киргенге жетишип, аны кызы менен бирге качырып жиберишип, өздөрү болсо Барбозанын адамдары менен атышуудан башка аргалары жок болуп калды окшойт. Күтүлбөгөн жерден Сьюга бир канча жолу ок тийип, дароо эле ошол жерден жан берди. Френч дагы болушунча кармашып, бир кезде ага дагы ок тийип жатып калганын көрөбүз. Ал жарадар абалында Конор качып кеткен жол менен жүрүп баратат. Аздан соң эле ал жерге Томми дагы жетип келип, Барбоза ага сенин адамдарың биринчи аткылап башташты деп актанганына карабай эле, Томми ага мен баардыгын түшүнүп турам деп айтып, сен баардыгын атайлап кылгансың, сен ушул иштин баардыгын атайын уюштургансың, сен мага көптөн бери кызмат кылган адамымды өлтүрөйүн дегенсиң деп эле Барбозаны атканы калганын түшүнөбүз. Алаңгыча ал жерге полициялар жетип келип калышып, кийинки көрүнүштө каарманыбыз Френч жарадар абалында жашынып отуруп унаасына келип жетти. Анын абалы аябай начарлап, унааны дагы от алдыра албай өлүм алдында тургандай сезилет. Ал эми Конор өзүнүн кызы менен бир жерде тамактанып жатышкандарын көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Эгер кызыктуу болгон болсо, тасманын экинчи бөлүгү чыксын десеңиз комментарийге жаза кетиңиз. Анда эмесе кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.